Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, ушул ишти тездетиңиз. Бул бүгүнбү, эртеби биз билбейбиз, тажиктер дагы кайра кол салабы деп коркобуз. Коркобуз деген эмес, просто сактаныш керек. Мен лично коркпойм. Жалпы кыргыз элиме өзүбүздүн Баткен облусунун жарандарынын атынан ыраазычылык билдирип кетемин. 2 жылдан бери биз коркпой калдык. Тажиктер менен кадимкидей аскерлерибиз атышып атат. Рахмат. Бар болуңуз, рахмат сизге. Жалил мырза да Баткен обласы Аксай айылы билесиздер, бул чек арадагы буфер болуп турган баатыр элдин өкүлү. Кол чабуулар менен тосуп алалы, келиңиз. Даярдансын Алымкулов Кенжебек, Ат Башы району. Урматтуу курултайдын катышуучулары. Мен Баткен обласынын Баткен районунан Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылынан болом. Азыркы күндө бизге детсад да керек эмес, мектеп да керек эмес, үй да керек эмес, мал да керек эмес, жан да керек эмес. Бала чакабыздын гана эмесин ойлоп калганбыз. Анткени 2-3 сааттын ичинде бардыгы күйүп кеткен. Кээ бир жарандарыбыз бир сыйра кийим менен калган. Азыр бизге тынчтык керек. Билемин. Садыр Нуркожоевич баш болуп, бардыгы эң негизги максатта чек араны койгон. Бирок начар кетип атат. Ушул ишти жакшы жолго койбосо, Баткенди халык кыйын болуп калат. Азыркы күндө эми бул цифраны мен айтпай эле коеюн, кереги жок. Үйлөрүн таштап, Ош, Чүй, Россияга кеткендер болуп атат. Бирок бул аз. Анткени биз эч качан өзүбүздүн жерибизди таштап кетпейбиз. Садыр Нуркожоевич, азыр бул сиздин колуңуздагы иш, колуңуздан келет. Чек арага жакын турган тургундарга курал жарак берүүдү тездетиш керек. Бирде уруксат кагаздарын. Мана мен өзүм ала албай жүрөмүн. Анткени мен үйүмдү коргошум керекмин. Мына бир мисалды айтып кетейин. Кечеги тополоңдо, андан былтыркы тополоңдо Көкташ айылыны элдер сактап калды, жоокерлерге жардам берип, охотниктер, мергенчилер, местный тургундар. Бирок бардыгыбызда куралыбыз жок. Эгерде куралыбыз болсо, ошол жердегилер биз бирде тажикти киргизбейбиз. Бир дагы. Мына кечеги тополоңдо Көкташ айылыга кире алган жоктор 2-3 үйдү караң күйгүзүштү. Аны да алыстан аткылап жатып. Самаркандеги айылыга кирди. Аны мергенчилер коргоп калды. Биздин айылды баягы өзүбүздүн аскерлерге жардам берип, өзүбүздүн тургундар бир да тажикти киргизбей сактап калды. Эгерде мылтыгы биз балдар жардам бербегенде жоокерлерди да кыйратып салмак. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, ушул ишти тездетиңиз. Бул бүгүнбү, эртеби биз билбейбиз, тажиктер дагы кайра кол салабы деп коркобуз. Коркобуз деген эмес, просто сактаныш керек. Мен лично коркпойм. Дагы бир маселе. Эгер тополоң болуп кеткенде, ошол эмеден балдар өзүнүн үй бүлөсүн алып качат. Объезд жолу менен, эвакуация жолу мененчи. Ал кайра биздин айылга келгенче 5-6 саат өтөт. Эгерде өкмөт тарабынан, МЧС тарабынан ушул маселени
jolga koysa bizdin balдар çegerani korgop turbayt bele. Dağı bir mesele. Oyuңuzду жыйынтыктаңыз, ушуну менен. Oy, 1 minut suranayınçı, 1 minut. Çegerani tezletip durup zım tor tossa Tacik emes musıkta kire albaydı. Mal uğurluk bizde 9-10 yıldan beri toktabaydı. İzi barat Tacikistan'a kirip ketken milisiyalar barıp toktap kalat oşol jerde. Mal uğurluk toktoladı. Anan en akırında jana menden murdagı Batkenden çıkan delegatlar aytıp ketti. Jalpı Kırgız elime özümüzdün Batken oblasının jaranlarının atından razıçılık bildirip ketemini 2 yıldan beri jardan beri turasızlar. Misal için Kadamcayga kire başlaganda уже bardığı turat. Bizdin el kaçkanda. Üy var, jay var, tamak aç var dep. Rahmat bardığınızlarga. Kadamcaydan başlap Oş, Jalalabad, Şuy, даже Narından var ekeni. Rahmat bardığınızlar. Men razımın, eldin atından razıçılık bildirem. Akırında emkişle maktap koyup birlikte gelgenden beri biz korkpay kaldık. Tacikler menen kadimkide askerlerimiz atışıp atadı. Rahmat. Var bolуңуз, rahmat sizge. Hemen. Hurmatlı delegat